Бир аз сууга көбүрөөк туз салып, кебез ушталган чий менен кездемеге туздуу суу менен көчөт түшүрөбүз. Мындай илгертен колдонулуп келаткан ыкмада түшүрүлгөн сүрөт көпкө чейин өчпөй иштөөдө абдан ыңгайлуу. Көчөтү түшүрүлгөн кездемени алкакка керебиз, ошондуктан керме сайма аталып калган. Эми бет жагынан оң кол менен илме шибегени сайып, артынан сол колдогу жипти шибегеге илип, кайра шибегени жип менен кошо илмек кылып, сууруп чыгабыз. Илмекти шибегеден чыгарбай, кайрадан аны кездемеге сайып, илмек жипти дагы сууруп чыгып, мурунку илмекке өткөрөбүз. Ошондо шибегеде бир гана илмек жип калат. Ушул бойдон жүрүп отуруп, чынжырча саймалар түшөт. Керме сайма ыкмасы менен туш кийиз, текче жана башка үй оокаттары, белдемчи сайылат.